Дагы бир жолу барыңыздарга кутман таң телекөрүүчүлөр, оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды деп атабыз. Адамдарыбызды, телекөрүүчүлөрүбүздү, мекендештерибизди, ар бир жарандарыбызды аз да болсо бир жакшы жакка чакырып, үндөп, өзгөртүүгө аракет жасап атабыз. Конокторубуз бар, өзүнүн жакшы, кызыктуу маалыматтары менен, кеп кеңештери менен бөлүшөйүн деп атат. Life coach Максат Мухтаровдун менеджери Чыңгыз Жапаров бизде. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Чыңгыз мырза, сиз менен мотивация алуу тууралуу, шыктандыруу тууралуу кеп кылат экенбиз да. Анан албетте биз өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп атпайлыбы? Эң алгач адам өзгөрүш үчүн шыктандыруу болуш керек, Ал башка адамдарды дагы шыктандыра билиш керек да. Адамдарды шыктандырууну эмнеден башташ керек? Саламатсыздарбы? Биринчи Максат мырзанын тажрыйбасы жөнүндө да бөлүшүп өтөм. Ошол жерден тренингден алынган нерселерден айтып өтөм сиздерге. Максат мырза учурда Гуанчодо life coach болуп иштейт. Life coach дегенди биздин көрүүчүлөр түшүндүрүп өтсөңүз. Жашоого машыктыруучу деген сөз да. Мындайча айтканда, жашоодогу мисалы психолог бул качан адамдар стресске же депрессияга же проблемасы болгондо кайрылат эмеспи? Life coach бул жашоого машыктыруучуга жөн эле проблема болбосо деле кайрылып, мындай жашоо дүз келатып, ылдыйга түшкөндө психологга кайрылсаңыз, life coachко любой учурда кайрылсаңыз болот да, баардык учурда. Келип, ылдыйга түшкөн учурда көтөрөт, жолсун түзгө баратканда дагы шыктандырып, жогору карай умтултат, максаттандырат, багыт көрсөтөт дегендейчи. Анан бул жака Максат мырза келгенде ар кайсы тармактагы адамдарга тренинг өтүп жүрдүк. Ошол учурда акындарга, мугалимдерге, бизнесмендерге бүт баарына тиешелүү экен да, көрсөтүп, бул 7ден 70ке чейин жашаймын деген баарына, жакшы жашаймын, туура жашаймын, жакшы максат коюп жашаймын деген баарына бул керек нерсе экен да. Анан ошол учурда мисалы өзгөрүүнү өзүбүздөн башташ керек деп атабыз, жоксо адамды оңдош керек, оңдош үчүн ааламды оңдош керек адамды деп атабыз. Негизи ошол тренингде алынган маалыматтардан карай турган болсок, мисалы адамды түздөн түз биз башкарып өзгөртө албайт экенбиз да. Антек мына Кыргызстандын баары оң болуп кетти деген нерседен ата-энебиз айтып атат, жалкоо болбо, эмгекчил бол, мугалимдер айтып атат, сабакты жакшы окугула, китепти окугула. Эмне себептен кылбай атабыз? Анткени ал сөз жүзүндө калып атат. Анын ички эмеси жок да, каалоосу, мотивациясы жок. Таасири жок болот. Адамда өзүндө ичинде ошол каалоо болбосо, адамга эң көп өзү күйөт да. Адамга эң көп өзү күйөт, жана өзүндө ошондой катуу каалоо болсо, аны эч нерсе тозо албайт. Мугалим китеп окуга десе деле окуй берет, тил үйрөнбө десе деле үйрөнө берет дегендейчи. Иш кылып өзүндөгү мотивация маанилүү да бүт учурда. Анан өзгөртө албайбыз дегенде, ооба, түздөн түз өзгөртө албайбыз. Балким таасир бере алабыз. Мисалы, ата-энебиз бизге кичинекейибизден сознание, подсознание деген булар бири-бирине байланыштуу нерселер да, азыркы темабызга дагы. Ата-энебизден көргөн нерселерден улам биз үйрөнүп келебиз кээ бир нерселер. Бул кичинекейибизден баягы аң сезимибизге, подсознание деп коет, аң сезимибизге сиңип калат. Автоматически биз мисалы үй бүлөлүү болгондон кийин биз уже ойлонбойбуз да, баламды карасамбы, карабасамбы деп. Бул бизди карап келген, биз подсознаниебизге, аң сезимибизге кирген, биз автоматтык түрдө аны кам көрүп баштайбыз да, ата-эне болгондон кийин. Ошол сыяктуу эле аң сезим бар, анан акыл эс бар. Бул аң сезим бизде тубаса болот. Ал то есть тубаса болбойт, аң сезим, подсознание. Ал кийин ошол чөйрөдөн улам, достордон улам, ата-энеден аң сезим, подсознание. Сознание бул тубаса болот. Акыл эс туулганда берилет да бизге. Подсознание ошондой маанилүү жагы бар. Ошон үчүн баягы ата-энелер, мугалимдер, башка, то есть өзүнөн кийинкилерге үлгү болуу да, эгерде өзгөртөм десе, үлгү болуу жолу менен таасирдүү боло алат да. Влияние кыла алат, мындайча айткандачы. Таасир бере алат. Адамды түздөн түз түпкүрдөн өзгөртө албайт экенбиз, биз ага таасир гана бере алабыз. Таасир берүү аркылуу өзгөртүшүбүз мүмкүн да. Мындай башкаруу жолу же башка эмес. Аны менен мисалы мыйзамдар менен белгилүү бир деңгээлде кылышыбыз мүмкүн, бирок ал ички каалоосу менен эмес. Ал мындайча айтканда белгилүү бир чектөөлөрдөн улам башкарылышы мүмкүн да. Бирок эгерде өзүндө ошол каалоосун ойготкон болсок, биз үлгү болуу аркылуу
мисалы ийгиликтүү бир адамды көргөн кичинекейлер эмне кылат, мен ошондой болом деп аракет кылат эмеспи? Ичинде таасирденип, ичинде ойгонуп атат ал нерсесичи. Сиздер сыяктуу Чыңгыз мырза, элдерди шыктандырабыз, мотивация беребиз, жакшы жакка өзгөртөбүз деген тренерлер, ушундай сыяктуу лайф коучтардын саны көп деп айтсак болот да, аз эмес. Анан кимдерди өзгөртөбүз, кайсыл жакка өзгөртөбүз, кайсыл багытка алып барабыз деген дагы суроо туулат да. Мисалы, биз өзгөрүшүбүз керек, жашоону жаңы барактан башташыбыз керек деген сөздөр айтылат эмеспи да. Мисалы, сиздердин башка тренерлерден, башка машыктыруучулардан эмнеңиздер менен өзгөчөлөнөсүздөр, анан адамдарды эмнеге шыктандырасыздар, кайсыл жакка өзгөртөсүздөр? Бизде мисалы жана айтпадымбы, тренинг өттүк деп. Тренинг өткөндөн кийин ошол бизге байланышкандар аркылуу анан группа топтодук. Мисалы WhatsApp группадан аябай талап көп болгон үчүн биз WhatsApp'тан эмет баштадык да, акысыз курс баштадык. 2 жума 10 күндөй болду. Анан максатыбыз ал жакта да иштейт. Анан убакыт аз болгондон бир аз токтой калды эле, адамдардан кайра суроо талап болуп, актылуу болсо дагы убактысын бөлсө, биз катышсак, суроо жооп, кейс үстүндө иштөө, ошентип этсек депчи. Анан Максат мырза Германияда, Америкада окуп келген, немис тилин, англис тилин аябай сонун билет. Анан ошол жерде Брайан Трейзи, Ансани Роббинс деген улуу гигант эмелер да, буларчы лайф коучтор. Ошолордон алып, өзүнүн жашоосунда пайдаланып, анализден өткөрүп, биздин менталитетке, биздин эмеге лайк кылып, анан берген үчүн таасирдүү болуп атат деп ойлойм да. Мисалы, бизге келип Брайан Трейзи келди, жакында билесиздер, 17 жумайда. Брайан Трейзи келип кээ бир нерселерди айтса да, бизге балким кээ бир нерселер таасир этпеши мүмкүн, анткени бизде түшүнүксүз болушу мүмкүн, аны которуп берет, түшүнүшүңүз деле мүмкүн. Бирок мындай болушу мүмкүн да, сиз башынан блок коюшуңуз мүмкүн, биз кыргыздар, алар американецтер, биз кыргызбыз да, алар дегенде менталитетте болушубуз мүмкүн да. А бизде Максат мырзанын эмеси ошону биздин мисалдар, биздин жашоодогу мисалдар менен берген үчүн таасирдүү болуп атат деп ойлойм да. Мен мисалы жакта өткөн тренингтерде мен 4-өөнө тең катыштым, өзүм уюштуруп, өзүбүз аракет кылып, анан зерикпейсиң да, мындайча айткандачы. Кайра алынган, мен деле жаттап калдым да ужечи. Айтып бере алам мындайча айткандачы. Анан ошол жерде мисалы биз үлгү болуу аркылуу таасир бере алабыз деп едим. Мисалы ата-эне балдарына, мугалим окуучуларына, башкаруучу анын кол астындагыларга, негизи улуулар кичүүлөргө деген сыяктуучу таасир бере алат да, өзүнүн үлгү болуу. Кыргыздарда жакшы бир сөз бар. Сөз үйрөтөт, үлгү ээрчитет дейт. Үлгү болуу аркылуу таасир бере алабыз. Жакшы таасир бере алабыз, ойгото алабыз. Анан мисалы, адамдарды өзүн өнүктүрүү деп атпайбыз, мынак өзүн өнүктүрүү боюнча жакшы бир тренингтерди өткөрүп жатат экенсиздер. Анан биздин баягы бир өзүңдөн башта, аламды оңдош үчүн дагы адамды оңдош керек деп атабыз да. Анан кийин өзүн өнүктүрүүдө эң башкы бир баягы критерийлер эмнелерге токтолсок болот? Сиз өзүңүз айтып атасыз, жогоруда камера артында кеп калдык. Максатты кое билүү деп атабыз да. Максатсыз адам бул адам эмес деп дагы айтып жүрөбүз. Анан бир келечекке пайдасы тие турган адам сөзсүз түрдө бир максаттуу болуш керек деп айтып атабыз да. Өзүн өнүктүрүү боюнча айтып берсеңиз. Максат коюу бул эң башкысы деп ойлоймун. Анткени максатсыз болсо, мындай майда болсо да жок дегенде болуш керек да. Негизи эң чоң максат болсо, бул жашоодо мисалы мындай нерсе бар экен да. Максат коюуда ошол эле тренингде айтылат. Кыялың мисалы, кыял чексиз да кете берет, ошол кыял менен биринчи, эгерде сизде бүт чексиз жок болсо да, мындай нерсе бар. Don't limit your goals with your financial opportunities деп коет. Силер өзүңөрдүн кыялыңарды, максатыңарды финансылык, материалдык эмеңер менен, чектөөлөр менен чектебегиле дейт да. Кыялыңарды кое бергиле. Мисалы, эгерде сизде миллионер болсоңуз, сизде бүт бардык мамлекетке баруу мүмкүнчүлүгү болсо, бүт бар каалаган нерсеңиз болсо, сиз ошол учурда эмне кылмаксыз деген суроого жооп берсеңиз, ошол сиздин эң чоң максатыңыз болот. Ага жеткенге чейинки максаттар боло берет. Университет бүтүш керек, жана башка деген сыяктуу максаттар кете берет. Бирок эң чоң максатты тапканда адам ошол эмне деген суроодо, мен эмнени каалайм? Ошол нерсени тапканыңызда сиз анан мындайча айтканда
эмне деген жооп болгон үчүн ага ал эмне үчүн керек деп баштайсыз да. Чындыгында сизге эмне үчүн керек. Эгерде ошол сизге эмне үчүн керек экенин билбесеңиз, анда сиз дагы эле өзүңүздү мындай ойгото албайсыз да. Мисалы, университетти бүтүш керек. Эмне үчүн бүтүш керек? Баягы кыргызда движение кылыш керек деп коесузбу? Аны менен иш болбойт да. Движение кылсаңыз, ал өзүңүздү зордоп кылгандай болосуз. А мисалы ичиңизде элестетиңиз, мисалы Америкага барыш керек же башка ушундай максаттарыңыз сонун абстрактуу эмес, конкреттүү болсо, анда сиз өзүңүздөн өзүңүз тура албай каласыз да. Кыялданыш керек экен да, Кыял менен максатта бир айырмачылыгы бар. Кыялда каалаганда кыялдана бересиң, анда жоопкерчилик бар эч ким. Бирок максат койгондон кийин анын жоопкерчилиги бар. Ага жетиш керек, аракет кылыш керек деген нерсеси бар да. Анан ошол ички эмеңиз токтобой калат да, мындайча айтканда, каалооңузчу. Мисалы, сизге эгерде айтайын, бул жерде кызыл түстү карабаңыз десем, карайсыз да, кызыл түстү. Издеп жүрөбүз. Издеп. Эми айтсам, эми мынтип айтсам, эми кызыл түстү караңыз десем, бул жакта кызылга жакын эле түстөрдү да кошуп баштайсыз да. А максатыңыз да ошондой болсо, уже билинсе, так конкреттүү болсо, анда сиз мисалы Барпы мырза бир джип алам 570 түсү мындай деп элестетсеңиз, ошон максат койсоңуз, сиз көчөдө жүрсөңүз, ошондой машиналар көзүңүзгө көрүнө баштайт. Бул нерсе ойлор материалдашат деген нерсе ошого эмеде жетелейт. Ошол ички мотивация ошого түртөт да. Сиз мындай эмне каалаганыңызды билсеңиз, аны эмне үчүн каалаганыңызды билсеңиз, анда баягы what, why and how деген нерсе бар да. Анда кантип деген нерсени сиз өзүңүз табасыз да. Миңдеген жолду жазасыз. Анан максат коюуда сөзсүз жазыш керек экен да. Жазыш керек экен. Анан подсознанияга, мисалы, подсознание деп атпайсызбы? Автоматтык түрдө сиз тамакты оозуңузга алып барсаңыз, оозуңуз өзү эле кыймылдай баштайт. Сиз аны эстеп, ойлоп, анан кыймылдатпайсыз да. Автоматтык түрдө, мисалы да озочарда. Ошол автоматтык түрдө максатыңыздан ошол подсознанияңызга кирсе, анда сиз тура албай каласыз да. Эртең менен кечинде ошого жетүүнүн жолдорун издеп, мындай тынбай каласыз да. Демек, Баракелде. ийгиликке жетиш үчүн биринчи алдыбызга максат коюшубуз керек экен. Максат болуш керек. Бул мына биринчи кадам болуш керек. Конкреттүү болуш керек максат, анан датасы болуш керек. Мончанчы числодо, мисалы, анан подсознанияга ошол максатты киргизүүдө 3 эреже бар. Бул биринчиси учурчакта жазылуусу керек. Подсознание деп, подсознание учурчакта болуп жатат же бар менде деп, учурчакта. Мисалы, жанагы мисалга келтирип атсам, Барпы мырза менде 570-им 2020-нын айталы сентябрында бар деп жазыш керек да. Анан болот деп эмес же болду, келечекти же башканы подсознание кабыл албайт экен, функция бербейт экен да. Ошол 3 эреже бар. Ошонун бирөөсү учурчакта дедик, экинчиси оң сүйлөм менен, positive sentence дейт го. Оң сүйлөм менен, мындайча айтканда, болбойт, эмес, жок, мисалы, жаман адам эмесмин десеңиз, анда жаман адаммын дегенде кабыл алып функция берет экен да. Ошого мээге мындай оң, позитивдүү сүйлөм менен жазыш керек, максатты дагы. Менде мисалы ошол 570 кара түстөгү критерийди конкреттүү жазып туруп, 2018-дин сентябрында бар. Оң сүйлөм да бул. Андан үчүнчү бир маанилүү нерсе, бул эмеде мен деген нерсени айтыш керек да. Мен, менде, менин деген сыяктуучу. Биз дегенди кошкондо максатта анда подсознание автоматтык түрдө канча бир мисалы 3 киши болсок 33%, 2 киши болсо 50%-тен бөлүп салат да, жоопкерчиликти тиге. Жарымын алда кылыш керек дегендей функция менен 50%-тик гана функция иштеши мүмкүн да. Биз Кудайдан сурайбыз дейт да. Мен ушул нерсем болсо экен, бул нерсем болсо экен, сурай беребиз, бирок качан экенин айтпайт экенбиз да. Качан болуш керектигин айтпай коет экенбиз. Жана айтат го, Кудайдан лотереяда миллионер болуп утууну кааласаң, жок дегенде билет алып кой дейт го. Ошол эмесин себептерин да аткарыш керек да. Баракелде. Жакшы. Жакшы маек болуп атат, кызуу менен дагы ыраазычылык билдиребиз. Берилүү менен угуп атам. Балким дагы бир эки суроо берет, өз убактыбыз бар болгон болсо. Анан дагы бир нерсе айта кетейин. Ошол адам максат коюп, ошол максатына жетүүдө, ийгиликке жетүүдө
кызыктуу маалымат бул 80% 80% psychological дейт да, 20% is mechanical. Бул 20% гана сырткы факторлордон. Свет өчүп калды, там маршрутка токтоп калды, жагы башка эмне шылтоонун айтсаңыз, бүт баарын топтоп келсеңиз, сизди максатыңызга тоскоолдуктарын бар 20% гана түзөт. А сиз 80% өзүңүздөн. 80% эгерде сиз ийгиликке жетишкен болсо, ал аябай ийгиликтүү адам. 80% ийгиликти элестетсеңиз, а биз ойлогон жалкоолук же убактым жетпейт же тиги бул деген нерселер, бул болбогон шылтоолор баарын топтоп келсек 20% түзөт. Эң сонун. Телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине балким мынакей түз эфирден соң бир тренинг болуп атат десек да болот да. Байланышка чыксаңыздар болот 56 56 72 сандары кызматыңыздарда. Анан чык айтсаңыз да мени бир кызык суроо жаралып атат. Өзүңүз Максат мырзанын ушул тренингтеринен дагы таасир алып, үйрөнүп, окуп жүрөсүз да. Жашооңузда баягы уйгулама, өзүңүз практика жасап көрдүңүзбү, ишке ашыртабы деген суроо берим келип атат. Мен муну мен 10 күндөй иш сапары менен келди да бул жака. Анан экөөбүз чогуу жүрдүк 10 күндөй. Кая тамактанып, анын ишин бүтүрүп, менин ишимди бүтүрүп иш кылып чогуу жүрдүк да, чогуу алып барып. Машина менен ташып жүрдүм. Бирок ошол учурларда суроом болсо берип, мен да аябай кызыгам да мындай жакшы жаңы нерселерге, ачыкмын дегендей. Анан ошол учурларда мен башыма такалып калды, мисалы проблемаларды же болбосо көйгөйлөрдү же чечилбеген же башыма келген суроолорду берип жаттым, үйрөнүп жаттым, жашоого ишке ашырып баштадым. Аябай сонун нерсе да, мисалы жөнөкөй эле бир мисал берсек, бир адамды биз мисалы кыжаалат болобуз да, кыжаалат болгон дагы бир жакшы маалымат, 96% кыжаалат болгон нерсебизди биз өзгөртө албайт экенбиз да. Мисалы бирөө кеч калып атат же башка болуп атат, аны эрте келбесин деп урушуп же башка кылып кыжаалат болобуз да биз өзү, стресс болобуш болот. Ошонун 96%-ын өзгөртө албайт экенбиз да. Аны ошол бойдон, эгер ал көп кеч калат же уйкучу же башка болсо, аны ошол бойдон кабыл аласың, жоопкерчиликти өзүңө алып, эртең менен чалып, ойготуп, жеткирип же ошондой кылып, аны ошол аркылуу ийгиликке жетише аласың да, эмедечи. 4% гана балким өзгөртө алышың мүмкүн экен. Демек, ошончо сен энергияңды кетире турган же убактыңды ала турган нерсеге кыжаалат болуп кереги жок. Андан көрө жакшы маанайда ошол жоопкерчиликти алып, өзүң ошол ишти аткаганга аракет кылыш керек. Жакшы. Рашык Билечке, аябай сонун маек куруп бердиңиз, сонун таасирлүү маегиңиз үчүн рашык берели. Ооба, лайф коуч Чыңгыз Жапаров менен биз маек курдук. Ал эми алдыда биздин кесиптешибиз дүйнөдөгү жаңы технологиялар тууралуу техноблог рубрикасында айтып берет.